Убакытты үйрөнүү үчүн кеңеш: баланы өнүктүрүү. Бутсуз жана канатсыз тез учат, аны кармай албайсың. Бул эмне? Албетте, бул убакыт. Убакытты толук үйрөнүп чыгуу үчүн биз убакыт пирамидасына көңүл бурабыз. Секунда. Секунда бул убакытты өлчөөнүн эң кичине чембирдиги болуп эсептелинет. Мүнөт. 1 мүнөттө 60 секунда бар. Саат. 1 саатта 60 мүнөт бар. Сутка. Бул күн жана түн. 1 сутка 24 саатты түзөт. Апта. 1 аптада 7 күн бар. Ай. 1 айда болжол менен 4 апта бар. Жыл. 1 жылда 4 мезгил, 12 ай, 365-366 күн бар. Кылым. 1 кылымда 100 жыл бар. Биз жашап жаткан Жер планетасы дайыма кыймылда болот. Жер планетасы күндө 365 күн 6 саатта же 1 жылда толугу менен айланып чыгат. Бул мезгилде 4 мезгил биринин артынан бири алмашып турат. Кыш, жаз, жай жана күз болуп. Жыл мезгилдери жыл сайын бизге конокко келишет. Ыраты менен биринин артынан бири алмашып турат. Ар бир мезгил өзүнчө керемет, өзүнчө өзгөчөлүгү бар. Айлар. 12 бир тууган биринин артынан бири жүрүшөт, бири-бирин айланып өтүшпөйт. Алар кыш айлары: декабрь, январь, февраль. Жаз айлары: март, апрель, май. Жай айлары: июнь, июль, август. Күз айлары: сентябрь, октябрь, ноябрь. Мына ушинтип биринин артынан бири айланып жүрөт. Бир жылда 365-366 күн, 12 ай бар. Бир айда 30-31 күн бар. Февраль айында 28 күн, кээ бир жылда 29 күн болот. Айлар апталарга бөлүнөт. Бир аптада 7 күн бар. Алар: дүйшөмбү, шейшемби, шаршемби, жума, ишшемби, жекшемби. Шарлардагы эсептерди чыгарып, күндөрдүн катарын таап, аталыштарын эстеп калгыла. Жер планетасы күндү гана айланып жүрбөстөн, өз огунда да айланат. Жер планетасы өз огунда, тактап айтканда, 23 саат 56 мүнөт 4 секундада айланып чыгат. Бул айлануу күн менен түндүн алмашуусуна себеп болот. Жер планетасынын өз огунда айлануусу сутка деп аталат. 1 суткада 24 саат бар. Сааттын түрлөрү: кум саат, электронный саат, кол саат жана будильник. 1 суткадагы убакыттын аталышы: түн, эрте менен, күндүз, кеч деп аталат. Сүрөттөгү сааттарды карап, саат канча болгондугун аныктагыла. Сааттын узун жебеси минутаны, ал эми кыска жебеси саатты билдирет.